ошол балдар балагатка жете элек болсо. Ал эми бизде жанагыдай жаш балдары туруп, анан ошол өлүп калса, ошол жарды болгон болсо, же бай болгон күндө деле ошол жетимдердин акысы. Ал бала бай калдыбы, кембагал калдыбы, баары бир жетим. Ошол жетимдин акысын жегенге барабар. Анткени алар акыл эстүү жок, алардын азыр акылы тол элек, алардан уруксат дагы сурала албайт. Алардын азыр дүйнө мүлкүн сактап гана туруу керек болот. Ошолордун малынан желип аткан болгон болсо, бул арам деп эсептелет. Анткени ошол үйдөн чыккандын баардыгы ошол жетимдердин акысы. Бул арам, жана дагы арам. Ушул арамды жегенден тыйыш керек. Ушуну айтсам, базар коргондо бир авышка айтат: "Эмне чубагажы, сиз бизди өлсөк, ошол ит көмгөндөй эле барып буттан сүйрөп барып көмүп кой деп атасызбы" дейт. Ошондо аксакал чалдар бар. Ушинтип отуруп, намыс, каада, салт деп отуруп, арамдын баарын жеген ошол чалдар, бир кузгун чалдар бар. Ошолор тамакты жеп алат. Жегенден кийин ошол жетим баланын үйүнө бир кайра келип, көкүлүнөн сылап: "Балам, кышкы батинкең барбы? Келин, камырга нанын унуң барбы?" деген жок. Жалгыз кунажыны союп жеп алып туруп, ошого кийин 1 литр сүт бергенге арзыбайт. Пенсиясын алганда эстебеген чалдар бар, акбак чалдар бар. Ушундай чалдар тозоктун төрүндө болот. Ушундай бир бийлер бар, ушундай аксакалдар бар. Бул таптакыр туура эмес. Ошол жерден жейт, анан курсагын сылап кайра кетип калат. А тиги жетимдин үйүндө үстүнөн суу тамчылап атабы, ага эч кандай маани бербейт. Мына ушундайларды Кудай Таалам өзү жазаласын. Ошолордун тамак өткөзбөстөн, жеген тамак аш болбой кыйналып өлгөндү Кудай Таалам насип кылган болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Кудайым шерменде кылбасын. Чындыгында биз маркумдар өлгөндөн кийинки жанагы жөрөлгөлөрдүн бардыгын кайрадан бир карап чыгуубуз керек болот. Кайсыл ишти кылсак сооп болот, кайсыл ишти кылсак сооп болбойт деген маселени билиш керек. Ал эми 3 күнгө чейин союлунган малдар, жетим балдар калган болсо арам, жетим балдар калбаган болсо макрүү. Анан жанагыдай 3-лүк, 7-лик, 40 дегендердин бардыгы шариятта туура эмес. Бир эле жол элди чакырып, колунан келсе ошол дагы ихсан кылып бир Куран окутса макул, бирок ошол дагы милдеттүү эмес. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы өзүнүн соңуна келип жетти. Кудай Таалам бардыгыбызды жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Ообас, оомат, тайбас Таала насип эткен болсун. Урматтуу бир туугандар, ооруп аткандардын бардыгына Кудай Таалам шифай ажил берсин. Ооруп өткөргөн күндөрүн билип билбей кылган күнөөлөрүнө кафарат кылган болсун. Кудай Таалам ким кандай аруу максат тилек кылса, ошонун баарын кабыл кылсын. Бизди угуп, башкаларга да ушул жерден уксаң болот деп жеткирген бир туугандар, телефон чалгандарга Кудай Таалам, мен урушум уккандарга дагы Кудай Таалам жакшылык ыроолаган болсун. Кудай Таалам өзүнүн пенделерине бере турган бардык жакшылыктарын бизге дагы насип этсин деп бүгүнкү уктуруубузду аяктайбыз. Кийинки жумада, жекшембиде 7-де жолукканга чейин Кудай Тааланын жакшылыктарына жетишип жүргөндү Кудай Таалам тагдырыбызга жазган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.